өзүбүздүн кодексибиз жок болчу мурун. Ошо РСФСРдын кодекси менен иштегенбиз. Ошол учурда болгон реформа биз өзүбүздүн кодекстерибизди кабыл алдык 60-жылы. Жаза кодекси, уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс кетти, жарандык кодекс кетти, үй бүлөлүк неме жөнүндө кодекстер. Ушул кодекстерди кабыл алыш бул эң чоң жетишкендик болгондо өзүбүздүн мыйзам. Эми тигинин негизинде сөзсүз түрдө мурунку иштелип кеткен негизде анан кийин кайсы жагдайда кандайча кабыл алганы ал да өзүнчө эле бир өзүнчө тарыхта. Анткени азыр деген ал бир мыйзамды иштетүү үчүн айланайын жанагындай проект разрабатывать этип, анан кийин канча бир комиссияларды түзүп иштеп атпайбы? Ал убакта аз эле кишилер иштеп чыгышкан. Биринчи кыйынчылыктар ошондо болгон. Менин оюмча, ошол экелер иштеп чыгарган адамдар да болгон. Эң чоң салым ошол, бурулуш. Эң чоң бурулуш биз өзүбүздүн кодекстерге ээ болдук да. Өзүбүздүн иштей турган куралдарыбызды эле коеюнчу. Ошо куралдарыбызга ээ болуп, Кыргыз Республикасынын атынан да Кыргызский Советский Социалистический Республика деп, ошо Кыргыз Социалисттик Республиканын атынан ошо өзүбүздүн кодексти колдонуп, мурда эле ошо өзүбүздүн атыбыздан чыкчу, бирок тегилердин кодексин колдончу элек да. Анан ошондон кийин өзүбүздүн кодекстерди колдонуп, соттук чечим, токтом, аныктама дегендерди кабыл алып калып иштедик. Ошо эң чоң менин оюмча да, эми ар кимдин көз карашы ар кандай дечи, мен өзүм жеке оюмча эң чоң жетишкендик ошол эки соттук реформа негиздүүсү ошол учурда ушул болгон.